Авто унаасыз күн аталышындагы социалдык челленжди биринчи болуп эколог Мирлан Дылдаев колдоп чыкты. Ал адатта жумушка унаа менен эмес велосипед тээп келди. Айтымында мындай саамалыкты шаардыктар жапырт колдосо экология үчүн чоң пайда болмок. Şu велосипед менен жүрсөк, жөө жүрсөк, сон болор эле да. Аны мен эколог катары баарына сунуштайт элем. Мүмкүнчүлүк болсо, ушундай кээде жөө басып, айрым учурларда биз машинеге отура салып барып атабыз. Шаар ичинде эле. Ушу кенедей жерде жөө бассак деле өзүбүздүн ден соолугубузга пайда. Айдоочулар да ушуну байкап, анткени могул жерде вело жүргүнчүлөр, скутермен жүргөндөр болот. Ошону да эске алса айдоочулар. Азыр бир аз калды, университетке барып калам. Мындай демилгени көтөргөн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик жогорку окуу жайынын жалпы жамааты баштаган студенттер жума күнү окуу жайга коомдук транспорт менен, айрымдары велосипед тээп келди. Үйү жакындары болсо сергек жашоо образын колдоп жөө басышты. Бул акция жөн жерден эле башталган жок. Азыркы тапта Бишкектеги эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болгон жол тыгынын жана автоунаадан чыккан көмүр кычкыл газын азайтуу максатын көздөгөн социалдык челлендж бир күн менен токтоп калбашы керек. Акция эстафета катары Борбордогу бардык билим берүү мекемелерине өткөрүлүп берилет. Biz ушуну менен шаардын жетекчилигине, өлкөнүн жетекчилигине жеткизибиз келет. Жөө баскан адамга, же болсо велосипед менен жүргөн адамга, жарандарга шарт түзүп берсе деген ойдобуз. Ошондой эле биз коомдук транспортко пайдаланууну колдоп жатабыз. Акциянын негизги максаты шаардыктарды дени сак жашоо образына шыктандыруу, коомчулуктун көңүлүн айлана чөйрөнү коргоо, шаардагы автоунаа трафигин азайтуу жана коомдук транспортту өнүктүрүү маселесине көңүл буруу болуп эсептелет. Белгилей кетсек, саамалык 5-июнга чейин уланат. Белгилүү болгондой, бул күн бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү. Дал ушул датада автоунаасыз күн социалдык челленжин Бишкек шаарында жалпы өткөрүү пландалууда. Бишкекте велосипед тепкендер чанда кездешет. Алар анын артыкчылыгын көп эле биле бербейт. Ал биринчи кезекте дени сак жашоо үчүн, экинчиден көмүр кычкыл газын азайтууга чоң жардамчы. Бүгүндөн баштап мен дагы унаасыз күн челленжин колдоп, мындан ары велосипед тээп жүрүүнү чечтим. Кеттик анда. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.